Өнөр менен талант адамдын канаты сымал аны көкөлөтө учуруп, эл алдына алып чыгып, калк адамы кылууга көпүрө болуп берет. Өзгөчө өнөр барктап, сөз баккан даанышман элибиз эзелки бабанын улунун унутпай, комуздун кереметин, чуурдун сызгырылган добушун токтотуп салбай, улантып келе жаткан таланттуу уул кыздарынын эмгегин баалап, кылган кызматына ыраазы боло, ырахаттана тыңшап келишет. Дал ошол калк кадырлап, улуу кичи урматтаган агабыз Айкөл тобунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Советжан Асанкадыр бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы болмокчу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манас медалинин ээси, легендарлуу Айкөл тобунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Советжан Асанкадыр агабыз бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Советжан байке, сиз үчүн чыгармачылык деги эле сиз үчүн кандай орунда турат? Наргиза, рахмат. Бисмилла дегенде эле эң жакшы суроолордон баштадың. Себеп дегенде мындай суроолорду канча ошо интервью алып жүргөндө же кеч же бербей да калышат да. Бул чыгармачылык ким билет, биздин мен бала кезимден бери баштагандыктан болуш керек. Бул өзүмдүн уже каныма сиңип калган нерсе да. Кайсы жерде болбосун, кай жерде иштебейли, бул чыгармачылык биздин өмүрүбүз өткөнчө ошо менен чогуу болот. Мына ушу бала кезиңизде айтып калдыңыз, эми жетинин бири Кыдыр дейт. Кайсы дубанда сиздин киндик кан тамган жериңиз болгон, ушул балалыгыңыз өткөн, ошол тууралуу айтып берсеңиз? Балалык деген өзү жакшы нерсе да. Түп районуна караштуу Көөчү деген кичинекей бир чакан айыл бар. Мына ошол жерде төрөлүп, ошол жердин суусун ичип, ошол жердин абасын жыттап, чоңоюп, 8 жылдык мектебибиз болчу. Эми ошо 8 жылдык мектептин ичинде дагы ошо окуп жүргөндө биз мындай кароо конкурстарга, райондук, областтык, ошо атайын маданий кароо конкурстарга сөзсүз түрдө барып катышып жүрчүбүз да. Ушунун бир чети дагы ошо мен үчүн баягы чыгармачылыкка өзүмдүн ынанып дилимди койгондугумдун бирден бир себептери болуп калды деп ойлойм. Себеп дегенде ошо кенедейибизден 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи класска чейин ошо кароо сынактарда көп жүрдүк. Анан кароо сынактын бир жакшы жери башка жердеги келгендер менен дагы салыштырып, ошолордон билбегениңди билип, көрбөгөнүңдү көрүп үйрөнөсүң да. Ошол жагы дагы мен үчүн жакшы бир түрткү болду деп ойлойм. Анан 8 жылдык болчу. Биз 8-ди бүткөндөн кийин Каракол, ал кезде Пржевальский музыкалык окуу жайы бар болчу. Ошол жерге барып тапшырып, ал жерде 4 жыл окудук. Кудай буйрса, жакшы окудук, ийгиликтүү окудук. Анан ал кезде ошо биз окуп жүргөн жылдары мындай жакшы окугандарды эме направление деп коет да. Направление берчи жогорку окуу жайына. Анан ушу биздин окуу жайдан бир 10 чактыбызга түз эле жолдомо беришти. Себеп дегенде мурун мындай болчу, ушу окуу жайды бүткөндө 2 жыл, 3 жыл бир жерге барып иштеп, орусча айтканда отработка кылып келиш керек да. Бизге андай кылган жок. Ошо азыр ошо өзүмдүн өмүрлүк жарым келинчегим дагы ошо чогуу бүткөнбүз. Анан чогуу бизге жолдомо беришкен да. Анан ошо искусство институтуна, Бейшеналиев атындагы искусство институтуна келип тапшырып, ал жерде 5 жыл ийгиликтүү аяктадык. Андан кийин эле ошо 5-курста бизди баягыреки жолдомо менен жөнөтөт ишке. Ошондо өзүмдүн директор агайым ошо атайын келиптир. Биздин колубуздан окуп чыккан балдарды мен кайра өзүмө мугалим кылып алып кетем деп. Анан агайым, Качкын Боронбаевич агайым мага келип айтты: "Барасыңбы, өзүң окуп кеткен жерге барып мугалим болосуңбу?" деди. Мен ал кишинин сөзүн эки кылган жокмун. Барам дедим. Ошентип үй бүлөм менен мен кайра Пржевальскийге, Караколго барып, ошол жерде музыкалык окуу жайына мугалим болуп иштеп калдык да. Эми ал жерде да абдан үзүрлүү болду. Себеп дегенде биз чыгармачылыкты сөзсүз түрдө алып жүргөнүбүз, андан кийин ушу коомдук иштерге да катышканыбыз, бул эки нерсени колуңдан келсе алып жүргөн, бул өзү жакшы нерсе экен да. Ошол жерге барганда мени жаш мугалим деп группага куратор коюп койду. Ушу кураторлуктан баштадым мен. Куратор койду. Андан кийин чыгармачылык иште бир чоң бир событие болуп, ошого биздин окуу жайдан неме кыласыңар деп калды. Бир өзгөчө бир нерсе жасап чыккыла деп. Ошондо
мен камералык оркестр түздүм. Мугалимдерден турган, анан жогорку курстун балдарынан турган өзүнүн симфониялык камералык оркестр түзүп, ошону алып чыктык да биз. Аны менен мен 1 жылдай иштештим. Чындыгында мага дагы ал жердеги жакшы ошо теориядан берген, композициядан берген агайларым жардамдашты сөзсүз түрдө. Ошонун аркасынан мен симфониялык камералык оркестрди түзүп чыктык. Түзүп чыгып абдан ийгиликтүү болду. Анан фольклордук топ мода боло баштады. Анан өзүм директор агайым да келип айтты: "Саке, сенин колуңдан келет экен, эми фольклордук топ жасагын" деп. Анан ошол жерде биз Айдын көл деген фольклордук топ жасап чыгарганбыз. Ошол эле учурда ушу мугалимдердин, анан жогорку курстагы балдардын жардамы менен. Ошентип ушу биздин Камбарканга окшогон составында 25 кишиден турган Айдын көл деген фольклордук топту ансамбльди чыгарганбыз. Ал да абдан ийгиликтүү болду. Ушул республикалык кароо конкурста келип ошол жерден 1-чи месттен алып кеткенбиз. Андан кийин эле бизди Казакстанга чакырды. Биз караганда беле ошо жерге барып, ошо акимчилик чакырып, ошо жерге барып өзүнөрүбүз тартып алып, абдан жакшы ийгиликтер менен коштоп жүрдү. Ошонун учурунда дагы мени ошо кураторлуктан комитет комсомолунун секретары кылып шайлашты да. Бир күнү директорум келип айтып калды: "Ошо сенден ВЛКСМдын экинчи секретары деди, ошол прямой телефон менен интервью алам" деп. Эртең саат 10:00 даяр болуп турсун деп эле эме кылып калышты. Анан мен дагы өзүм аябай кооптондум. Кандай жооп берем? Эмне деп жооп берем? Эмне үчүн бул Кыргызстанда борбордон алса болбойт беле, же болбосо ушу бир перифериядагы кенеде окуу жайдын ушу эмесинен көрсө, ошол кишинин өзүнүн ушундай информациясы бар окшойт. Себеп дегенде биздин кичинекей пржевальский шаарыбыз, Каракол шаарыбыз, көп улуттуу адамдардан турган шаарыбыз да. Ошон үчүн сураган окшойт. Анан ошо мен бир эле суроосун айтып кетейин. Силерде көп улуттун балдары окуйт экен. Сен аларга кандай карайсың деди да. Мен ошондо айттым: "Вы знаете, bizde только одна нация" десем. "Какая нация?" dedi. Анан мен "Нация музыкант" десем эле боор эзилип күлдү. "Спасибо за такой ответ" деп эле анан коюп койду да телефонду. Ошо менен биздин интервьюбуз где-то 10 мүнөткө созулган. Ошо Москвадан ушундай бир интервью алган 1-чи жолу. Ошол абдан чоң эсте калат экен. Абдан жакшы жооп бериптирсиз. Ошо абдан мен дагы өзүм аны мындай эрен-төрөнү алган эмесмин. Кийин кайра анализдеп отурсак, ошо каткырганда мен коркуп кеттим да. Көрсө бул абдан жакшы жооп болгон экен да. "У нас одна нация, у нас музыкант" десемчи. Мынакей ошо адамдарга пайдалуу нерсени үйрөткөн ар бир устат сый-урматка татыктуу дейт эмеспи? Сиз ушул шакирттериңиз менен биргеликте мынакей тандап алып ушул Жакшынакай Айкөл тобун түзгөнүңүзгө мына канча жылдан бери кыргыз эли кубанып, ырбарыңыздарды куулжутуп арнап келатасыздар. Ушул топ тууралуу дагы айта кетсек, кантип жаралды? Айкөл тобун чыгараардан мурун биз жарым жыл, 6 ай ошо бир подвалда заниматься этип жүрдүк. Себеп дегенде кыргыздын нукура аспабы менен үнүн ушу биздин электрондук аспаптарга экөөнү синтездештирген өтө бизге жоопкерчиликтүү болду да. Себеп дегенде болобу, болбойбу, элдин астында уят болобузбу деген бир көп ойлор болуп, анан ушу эч кимге айтпай биз 6 ай подвалда, бир мектептин подвалында занимация атайын чыгардык. Анан болотко деген учурда ким билет кандай экенин чыгылып, биз ошо занимация этип жүргөндө деле элдер укканбы? Биринчи жолу презентациябызды бергенде драм театрга, Караколдун драм театрына бергенде эл батпай ушундай туруп турушту да. Аншлаг менен биринчи жолу. Анан өзүбүз корктук. Биринчиден, экинчиден бүт баарын ал кезде тирүү, жан баары живой ойнойбуз да. Анан ошентип биринчи презентациябыз өттү. Өткөндөн кийин ушу концертибиз бүткөндө эл такыр кетпей койду да. Аягы мындай бир өзүнчө неме болуп кетти. Улам бир киши чыгып, бир адам чыгып эле өзлөрүнүн каалоо тилектерин айтып, анан мындай
ансамбль эч убакта болгон эмес деп, бирок чындыгында болгон. Биздин Чора Кожомжаровдун ансамбли дагы ушу фольклордук эстрадалыкка окшош да. Себеп дегенде биздин нукура комуздар менен чыгып, алар дагы ошо электрондук аспаптарга синтездештирген да. Анан биз чоорду коштук, чоордун чопо чоор, чогойно чоордун баарын коштук, комузду коштук, кылгыякту коштук, ооз комузду коштук. Жеке эле буларды кошкондо эмес, биз дагы ошо өзүбүздүн нукура аспаптарыбыз менен классикалык, дүйнөлүк классикалык чыгармаларды да ойноп чыктык да, ойноп баштадык. Мына ошонубуз менен биз элге алындык деп ойлойм да. Советжан байке, ушул ааламга барчу жол айылдан башталат демекчи, мынакей ушу кичинекей эле өзүбүздүн Каракол шаарынан башталган экен биринчи кадамдарыңыздар. Демек, андан ары дагы кандай ааламды кезип, дүйнөнү кезип, дагы кандай чет өлкөлөрдү кыдырып келдиңиздер ушул өнөрүңүздөрдүн аркасы менен? Абдан жакшы болот. Биз өзүбүздүн өнөрүбүздүн аркасы менен көп жерлерди кыдырдык. Мен ушу эң биринчи барган чет мамлекетибизди айтып кетели. Биз 94-жылы сентябрларда ачылдык да, күздө. Анан 94-жылы декабрда бизди ошо Кытайдагы Кыргыз автономиялык областка чакырышты. Аксу деген жерге чакырды да. Ошо жерге биз өзүбүз декабрда барып келдик. Анда 6 бала болчубуз. Ошо 6 бала аспаптарыбыздын баарын алып ошо жерге барып өз өнөрлөрүбүздү тартуулап келгенбиз да. Биринчи биздин ошо чет мамлекетке чыккан жылыбыз ошол 94-жылы ачылып, 94-жылы ошо чет мамлекетке чыгып келгенбиз. Андан кийин 95-жылы Түркия мамлекети чакырды. Манас күмбөзү деген фестиваль
болуш керек эле. Кыргыз күмбөзү деген фестиваль. Ошого чакырды, анда да абдан ийгиликтүү болдук. Анан 96-жылы кайра Түркияга чакырышты Ноорузга. 97-жылы Кубага бардык биз, Куба мамлекетине. Ушул жерде да барганыбызга дагы ошол ушунча жол, ушунча алыстыкта, океандын ар жагына биз өзүбүздүн кыргыздын желегин желбиретип ошол жерге барып өзүбүздүн чыгармабызды тартуулап келгенибизге мен абдан өзүмдү бактылуу деп сезем. Себеп дегенде ошо 97-жылы бизди 124-чү болуш керек бүткүл дүйнөлүк жаштар жана студенттер фестивалына чакырышкан. Ошондо ошо 124 мамлекеттин ичинен Фидель Кастро, Рауль Кастронун астына желектердин баарын илип койгон экен. Анан барып жүргүлө өзүбүздүн желекти табабыз деп анан чуркап жүрүп биз өзүбүздүн кыргыздын желегин ошол жерден таап алганбыз да. Анан ушунчалык мындай өзүңө бир патриоттук сезим, ушунча кубанып, ушунчалык ушу океандын ар жагында биз өзүбүздүн кыргыздын жүзүн көрсөтүп келдик деп ушунчалык биз өзүбүздү бактылуу сездик да. Себеп дегенде ошо 124 мамлекеттин ичинен ошо бизди Кыргызстандын ичине Айкөлдү жибергенине дагы биз абдан өзүбүздү бактылуу сездик. Анан ошол жерде өзүбүздүн өнөрүбүздү тартууладык да. Тартуулап абдан жакшы болду. Андан кийин 97-жылы Кубада болдук. Андан кийин жакынкы Ташкентте, Казакстанга көп бардык. Чакырып жүрүштү. Андан кийин уже эмеге Түркияга да бир 4-5 жолу бардык. Ошо эсте да калбай калды. Мына акыркы жолу эле кече жакында эле ошо Бириккен Араб Эмираттарына дагы барып өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап келдик. Себеп дегенде ошол Бириккен Араб Эмираттардын 46 жылдыгы болуптур. Бириккенине уже 46 жыл болуптур. Ошонун күнүн белгилеп атышкан экен. Анан ошо бизди чакырып, биз дагы барып ошол жерге өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү тартуулап келдик.
кимдин алга койгон максаты бар, ар кимдин арзып тапкан сүйгөнү бар. Жолдошум келе жатат, мен кетейин, анында меникиндей сеникиндей жүрөгү бар. Жолдошум келе жатат, мен кетейин, анында menikindey senikindey жүрөгү бар. Бизде көрүп отурган апа аталарыбыз болсо, ананып кетейин, кимдин баласы болду экен деген суроолор туулуп атса керек. Тепкедей кезде сизди өстүргөн, нечендеген тентектик кылсаңыз дагы сизди кечирген, аба суудай дем берип келген сиздин ата энеңиз тууралуу дагы айта кетпесек болбойбу? Болот, сөзсүз түрдө. Мен атам Асанкадыр, апам Рабига. Өзүм 8 тууганмын. 8 туугандын 5 эркек, 3 кыз. Азыр ушул бүгүнкү тапта эки байкем көз өтүп кетти. Калгандарыбыз Кудайга шүгүр аман эсенбиз. Ал эми ата энелерибиздин көздөрү өтүп кеткен. Азыр ошол өзүбүздү алсак, өзүбүз дагы Куда сөйүктүү болуп дегендей, уулубузду үйлөп, кызыбызды берип, неберелүү болуп, ошо бир уулдан бир небере, кыздан бир жыйын неберебиз бар. Ошолор менен эле отурабыз, бактылуу болуп. Ырчылык, өнөр ошондо сизге атаңыздан калгандыр, балким апаңыздан. Сөзсүз түрдө мен ушу кенедей кезинде булар шерине деп коет экен. Ушу менин баламын да шерине ойношуп, ушу ар бир үйдөн бир тамак ичкенде мен сөзсүз ээрчип алчу элем да. Себеп дегенде булар баягы ыргесе уюштуруп анан ырдашчу эле да. Ана мен ушу апам менен атамдын ырдаганын аябай күтүп отурчумун. Башкаларыныкын билбейм ошо деп. Апам да аябай жакшы ырдай эле, бирок акырын ырдайар эле да. Апам ырдаганда тынч болуп ушат эле, бирок үнү мындай. Атам ырдаганда эми билбейм, ошо мен атам жак менен кеткенминби, атам ырдаганда мен өзүм атамдын үнүнө ушунчалык суктанчумун да, бала болсом дагычы. Мен атамдай ырдасам депчи. Ошону дагы ошо Кудай Таала берди окшойт. Сиздин чыгармачылыкка болгон кумарыңыз канча жашыңызда курчуду? Бир 7-8 эле жаштабы, если эгерде мен ата энемди шеринесине ээрчип жүрсөм, ошол эле убак болуш керек да, менин оюмда. Андан сырткары биздин өзүбүздүн үй бүлөбүз эле баары ошо музыкага шыктуу да. Музыкага бүт баары шыктуу. Себеп дегенде менден улуу агам дагы ошо кыяк чертет, аккордеон чертет. Менден кийинки иним да кыяк чертет, комуз чертет, деги эле баарын чертишет, ырдашат. Карындашым дагы ушундай. Биз баарыбыз чогулуп калганда мындай гыр менен өтүп кетет да ушу чогулушубуз. Анан ушу биздин айылдыктар айтат, бул Асанкадырдын үй бүлөсүнүн итинен бери ырдашат деп айтып коюшат, тамашалашып. Саитжан байке, айтып коет эмеспи, ар бир мыкты мырзанын аркасында андан да мыкты айым турат деп. Ушу сиздин жакаңызга чаңжы куспай, дайыма эл алдына сизди ушундай көрктүү көрүнүп турганыңызга биз жеңебиздин дагы салымы чоң болсо керек да. Жеңебиз жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Себеп дегенде бир чыгармачыл адамдын өмүрлүк жары эгерде түшүнбөсө, анда бул чыгармачылык болбойт да. Мен ошо өзүмдүн жарыма абдан мен бактылуумун. Себеп дегенде мен ушул жарым менен үйлөнгөн 84-жылы үйлөнгөнбүз биз. Экөөбүз тең ошо окуу жайды чогуу бүткөнбүз. Анан институтту чогуу бүттүк. Ошо институттун 5-курсунда үйлөнгөнбүз да. Ошондо канча жыл
канча жыл сиз аркасынан чуркап жүрүп үйлөнүңүз ошондо? Калап калам, биз экөөбүз чогуу тапшырганбыз окуу жайгачы, училищага чогуу тапшырып, ошо 2-курсунда сөз айтсам болбогон, биз эрте биз еще жашпыз депчи. Анан ошондон бери баш аягын эсептесем биз 7 жыл сүйлөшүптүрбүз да. 7 жыл сүйлөшүп анан үйлөнүптүрбүз. 7-нин бири кыдыр болуп, анан 7-жылы берген экен да. 7 жыл сүйлөшүп, 7 жылдан кийин ал кезде дагы окуп да иштечүбүз. Биз өзүбүз комсомольский свадьба деп койчу ошондочу. Чайка заказывать этип, комсомольский свадьба берип, ушинтип үйлөнгөнбүз. Кудайга шүгүр, азыр ошо 2 балабыз бар. 2 балабыздын неберелерибиз менен азыр небере жыттап, экөөбүз тең бирдей. Ал киши дагы өзү чыгармачылык иште жүргөн киши. Себеп дегенде ошо атайын балдарга музыка жагынан китеп жазган киши, анын өзүнүн убак болушуңуздар керек. Комузда ойнойт, ошо көп жылдан бери ошо комуз менен мектепте сабак берет, жаш балдарды тарбиялап өстүрөт да. Мынакей сиздин аткарууңуздагы көптөгөн ырларыңыз өзүңүздүн авторлук ырлар деп билебиз да. Чыгармачылык ушул ырларыңыз тууралуу сүйлөшө кетсек. Абдан жакшы суроо болду. Бул репертуарга келгенде ошол жана дүйнөдө сен сүйгөн бир адам бар. Бул Майра Керим кызынын чыгармасы. Майрам Керим кызы экөөбүз ошо Караколдон бери чыгармачылык иште чогуу жүргөн курдашым болчу да. Себеп дегенде бир нерсе жаратса, мага чуркап келчи, ай Саке, мону карап койчу. Кандай болот атат, могу жери эмне болот атат, могу жери тигинде болот атат, минтат деп сөзсүз келип көргөзөр эле да. Анан эме ошон үчүн ушуларды биз ырдап чыгып калганыбыз себебибиз ошол болду. Мен сиздерге бердим деп эме кылып койгон. Ошон үчүн биз ырдап чыкканбыз. Ал эми ырлардын көпчүлүгү менин текстиме таандык. Акын дагы болуп, обонун дагы өзүңүз чакырат экенсиз да, демек. Акынмын дебейм. Мен азыр ошо жакынкы бир 3-4 жылдары Кыялбек Урманбетов менен, анан жана Бердибек деген бир жаш акындар бар. Ошолор менен мындай уялбастан эле мен текстимди текшерип бергилечи деп барып берем да. Анан минтип калат, Кыялбек деле айтып калат, ой, сен өзүң эле акын турбайсың, экинчи ма келбей эле койчу депчи. Мен айтам, жок, карап бергиле мазмунун деп. Ошентип отуруп бир топ эмес, бир аз мындай чиймелеп да жүргөн неме тексттерим бар. Ошо жакшы текст жаралып калса, буга обон өзү эле мындай пайда болуп калат да. Асыл айылым деп бир чыгарма жаратып койдум эле. Эми ошого буюрса бир обон жаратабыз деп отурабызбы? Өзүнүн бир убактысы келбей атат да, бир убактысы келет Кудай буюрса. Азыр ошо Асыл айылым деген чыгарманы окуп берип коеюн. Айланасы кооз көрккө бөлөнгөн, жашыларча карагайлар көгөргөн, 1000 мертебе Кудайыма ыраазы, суктандырган сулуу жерде төрөлгөм. Суусу тунук ар бир көчө бойлогон, чунак балдар чыбык минип ойногон, кезек менен келген куштар мукамдуу, сайрап жатса мен ошондон ойгоном. Көрккө бөлөйт ажайып кооз жеримди, көктүреген кырка тоолор мээримдүү, көчү деген кереметтүү айылым бар, көрүп кеткин кең пейилдүү элимди. Ушундай негизи мындай 3 куплет кылып жазып үйрөнүп алгандыктанбы, себеп дегенде баягы обон жазабыз, музыка жазабыз деп отурган. Дагы Сагыныч деген ырымды окуп берейин. Акырын соккон жел менен бирге, кабарың бердиң билбедим кимге, жолуңду тосуп жалооруп келем, сезгенсиз жүрөк сен болуп жүрбө. Келбедиң күттүм зарыга күндө, ойгоном таттуу уйкудан түндө, мендеги болгон сезимдер менен санааркап жаным сен дагы жүрбө. Алыссың менден билемин аны, азгырып жаштык дегдетет дагы, ан сайын өткөн күндөрдү эстейм, айтылбай калган сырларым барбы деп 2005-жылы жазган экен буларды.
чачкан жетүүгө далай жигит умтулушкан кете албай курган жүрөк жараланып армандар айтып бүткүс дастан менин жүрөгүм ошол кызылыгым менин жүрөгүм ошол кызылыгым ойланамын ою чугун таба албадым уча албай алсырады канаттарым күтөйүн мезгил өзү көрсөтөрдү үмүт отун өчүрбөй жандырганым элесимденен сени көрөмүн элесимденен сага келемин менин жүрөгүм ошол кызылыгым менин жүрөгүм ошол кызылыгым сексен да бул турмуштун азаптарын сен издейм талса дагы канаттарым жазамын жаза берем дагы тынбай өчпөгөн үмүтүңдүн барактарын элесимденен сени көрөмүн элесимденен сага келемин менин жүрөгүм ошол кызылыгым менин жүрөгүм ошол кызылыгым менин жүрөгүм ошол кызылыгым Советжан байке, сиздер канча жылдан бери мисалы үчүн баягы концерт койсоңуз деле, канча концерт койсоңуз деле ошол концертиңиз аншлаг менен өтөт да. Анан баягы аз койсоңуз дагы саз коесуз да концертиңизде. Дайым сиз койгон концерттер аншлаг менен бүтөт. Ошонун ал ийгиликтин сыры эмнеде болду экен? Ким билет, биринчиден биз туура айтасыз, биз аз коебуз, бирок атайын ошо концертке биз даярданып, септегенде репертуарыбызды кичине жаңылап, жаңыртып турганан коюшубуз керек. Анан репертуарыбыздын мазмундары дагы башкача болуш керек. Ошого көп көңүл бурабыз, ошон үчүн аншлаг болобу деп ойлойм. Концертибиз бул өзүбүздүн гана күчүбүз менен өткөндүктөн болуш керек биринчиден. Экинчиден, чакырсак коноктордон бир 2-3 конок эле чакырабыз да. Ошон үчүн анын көпчүлүгү өзүбүздүн репертуар болгондуктан ошо атайын ошо биздин Майкөлдүн ырын угабыз деп келген биздин өзүбүздүн көрөрмандарыбыз бар болуш керек деп ойлойм да. Ошол чыгармачылык адамдарда ошол концерт болгондо да чоң концерттер болуп аткан учурда аябай эстен кеткис, балким күлкүлүү болобу, бир ушундай күтүлбөгөн жакшы кызыктуу окуялар болот да, ошондой окуялар болобу сиздердин? Гастролдо жүргөндө көп эле жакшы мындай күлкүлүү окуялар болот. Азыр эстеп көрөйүн. Бир жолу немеде опера балетте, театр опера балетте бизди чакырып, анан ошо концерт бердирип калды. Анан астыбызда неме турат, көшөгө турат. Мен озгомузду мындай колума алып алып мынтип турабыз. Азыр көшөгө көтөрүлгөндөн кийин ойноп баштайбыз деп. Анан көшөгөнүн четине тийип калган ошо тор көшөгө болчу. Анан мен тиги эмемдин озгомуздун учу тили ага кирип калыптыр. Анан эле
көшөгө көтөрүлүп кеткенде эле кошо илип алып кетти тиякты көздөй. Уже концертке чыктык. Жогору көздөй кетти, мен турам эмне кыларын билбей. Инструментим жок. Анан андай концерттер илгери баягы телеге тартып атканда сөзсүз баягы фонограмма болчу да. Анан эми колумду көрбөсүн деп анан колумду мындай кармалдым да, анан ушу оозума келип, анан ойноп аткан имитацияны берген да, аля жоктончу. Ал деле болсо сиздин импровизация. Тиги жогору жакты карасам, ооз комузум тиги жерде илинип турат, жете албай уже көтөрүлүп. Сахнага бүгүнкү биздин кечебиздин күнөөкөрлөрү, башкы каармандары, жалпы элибиз сыйлаган жана урматтаган Айтылуу Айкөл тобунун жигиттерин тосуп алыңыздар. Айкөл тобу. Чоғырдайбыз ғана кеттік. Салам калдым салам, урмат кылдым саган, шаттык манай калам, элим тазим кылам. Нананай, 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 нананай. Gül arası, el arası, Kutman uba, kutman kura, Yaşodu bul dilelim, Umarlana ırınıpsa. Alatolun jirenelin, Koynundağı elim sensin, Neçenin sandan kaçıkkan, Aylanayın kırgız yerim. Salam kaldım salam, urmat kıldım salam, şattık manay kalam, elim tazim kılam. Nananay 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 nananay, nananay 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 nananay, nananay 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 nananay. Gülgün kurak, gündü canı ırdı kurak, kaygı sezbey gülgü çaçı, yaşomuzdu nare ulan. Suttandırı gündü aydı, jarık manay jılmaydı, kanam ese gelgen neman, el bileyli gelirдайды. Salam kaldım salam, urmat kıldım sagan, şattık manay kalam, elim tazim kılam. Nananay 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 nananay, nananay 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 nananay, nananay 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 nananay, nananay 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 nananay. Salam kaldım salam, urmat kıldım sagan, şattık manay kalam, elim tazim kılam. Nananay 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 nananay, nananay 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 nananay, nananay 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 nananay, nananay 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 nananay. Бул мектептерде балдарга билим берүү тармагында дагы эмгектенип келесиз. Ошол тууралуу дагы кеңири айтып кетсеңиз. Башынан алып келсек, ошол Маданият министрлигинин астында улуттук маданий борборунун директорунун орун басары болуп иштедим. Андан кийин анан ошо 6-чы музыкалык искусство мектебинде дагы жетекчилик кылып иштедим. Музыкалык педагогикалык колледжде директор болуп иштедим. Андан кийин мынакей азыркы учурда
ошол биздин мэриянын алдындагы маданият башкармалыгында ошо шаардын иш-чараларын өткөрүү отдел бар. Ошондо ошол отделдин башчысы болуп иштеп атам. Советжан байке, ошол жанатан бери абдан жакшы маек куруп отурабыз. Мынакей, эми дагы келечектеги кандай алдыда кандай пландарыңыздар бар? Балким элди, кыргыз элибизди кандай жаңылыктар менен кубандыралы деген ойдо жүрөсүздөр? Чоң планыбыз бар. Себеп дегенде мынакей ошол 2019 жылы бизге 25 жыл болот экен. Чейрек кылым. Ошо Айкөлдүн топтолгонуна чейрек кылым болот экен. Кудайым буйрса ушуну бир өкмөттүк деңгээлде өткөрүп алсамбы деген оюм бар. Анткени ошол бир аз азыр сөздөр дагы жүрүп атат. Ага чейин биз өзүбүз ушу 25 жылдыкка өзүбүздүн чыгармачылык ийгилигибизди мындан ары дагы жакшы жаңы репертуар менен топтоп ошо элибизге ушу 25 жылдыкта бир жакшы нерсе тартуулайлы деген ой максатыбыз бар. Азыр ошонун үстүндө иштеп баштадык буюрса. Бул бир жылың бат эле өтүп кетет. Бул чыгармачылык иштеп жүргөндө күндүн кандай өткөнүн билинбей калат да. Ошон үчүн биз эмитен баштап атабыз. Өзүбүздүн чыгармачылык ошо репертуарыбызды дагы абдан жакшы эме кылып изденүү менен ошо 25 жылдыкта биз өзүбүз дагы бир жакшы бир чоң программа менен чыгып элге тартууласакпы деген оюбуз бар. Жолдурап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүңдү сураган бар. Жанарың жашка толуу турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жанарың жашка толуу турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кансаң мұңды жазар мең амал бар, моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Мүнөзүңдөн бир сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүңдөн бир сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Күз келип жалбырактар кураганда, көңүлдүн кетиктерин кураган бар. Кыш өтүп махабаттуу жазда келер, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кыш өтүп махабаттуу жазда келер, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Некрасов көчөсүндө жайгашкан Таберик аттуу жакшынакай кафеде маегибиз өтүп жатат. Анда эми сиз үчүн Кыргыз ТВ каналынын атынан эркин микрофон. Биринчиден ошо Кыргыз ТВ каналына дагы өзүмдүн атымдан, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, өзүмдүн топтун атынан чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Ийгилик болсун сиздерде дагы, жакшылык болсун. Ар дайым ушу жаркыраган жакшынакай эфирлерди чыгарып жүрө бериңиздер. Элибизге кааларым
Биз ушу кыргыз эли өзү абдан таланттуу эл болот, ошон үчүн мен таланттуу, бардык жактан таланттуу десе эле искусство тарабына тиешелүү эмес, бул бардык жагынан таланттуу адамдар бар, ошолордун таланты ташкындай берсин, элибиз тынч болсун, өлкөбүз мындан ары дагы өсө берсин, ийгиликтүү болсун, элде бар болсо бизде бар болот, жакшылык болсун. Совет Жанбайке, ушу биздин Кыргыз ТВ каналына келип, өнөр өргөсүндө көрсөтүүбүзгө өзүңүздүн өнөрүңүздү арнап, жана дагы көптөгөн чыгармачылыктагы жакшы ойлоруңуз менен бөлүшүп, алдыда турган пландарыңыз менен бөлүшүп, жакшы маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы ишиңиз ийгиликтүү болсун, жүрөгүңүзгө эргүү толуп турсун, жакшы чыгармалар элибизге жаралып турсун, үйүңүздө дагы, ишиңизде дагы дайыма бейкутчулук орноп, бактылуу инсандардын катарын толуктап жүрүңүз демекчибиз. Анда эмесе коштошууга дагы убакыт келип жетти. Сиздердин кызматыңыздарда Наргиза Осмонова болду. Саламатта калыңыздар.